Саламатсыздарбы? Жаңы аккаунт ачкандан кийин компьютерге ал аккаунттагы Google диск, почтанын настройкалары англис тилинде болуп калса, аны орус тилине кантип которуу керек? Мисалы, Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерде аккаунтуңуздардын белгиси турат. Ошол аккаунтуңуздардын белгисинин жанындагы Google'дун тиркемелери деген 9 чекитти басканда бул жерден Google'дун тиркемелери чыгат. Бул жерден мисалы почтага кирип көрөбүз. Почтага кирсек, почтанын настройкалары баары англис тилинде. Эгерде бул жерден Google дискке кире турган болсок, Google дискте дагы бардык вкладкалары англис тилинде. Эгерде сиздерде дагы ушундай болуп англис тилинде болуп калса, биринчи жолу компьютерге аккаунт ачып атканда же ачылган аккаунтты, телефондон ачылган аккаунтты компьютерге кошкондо ушундай Google дисктин, почтанын жана башка тиркемелердин настройкалары, вкладкалары англис тилинде болуп калса, аны кантип орус тилине которобуз? Орус тилине которуу үчүн Google дискке киребиз. Google дискке киргенден кийин бул жерде 9 чекиттин жанында settings, башкача айтканда настройки деген баскыч бар. Ошол баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жерден settings дегенди тандайбыз, настройки дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бул жерден ушундай настройкалары чыгат. Бир аз төмөн түшөбүз. Төмөн түшкөнүбүздө бул жерде language деген бар. Ушул жерден change language settings дегенди басабыз. Басканыбызда төмөнкүдөй болуп настройкалары чыгат. Бул жерден тилди орус тилине алмаштыруу үчүн бул жерде English деп турат. Ушул жерден ручканын сүрөтүн басабыз. Ручканын сүрөтүн басканыбызда бул жактан тилдер чыгат. Бир аз төмөн түшөбүз дагы бул жерден орус тилини табабыз. Башкача айтканда русский дегенди издейбиз. Төмөн түшө беребиз. Төмөн түшсөк, бул жерде русский деген бар. Ошол русский дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин бул жерден Россия дегенди тандап коебуз. Россия деген тандап туруп, бул жерден save деген баскычты басып коебуз. Басканыбызда бул жерде орус тилине алмашат. Орус тилине алмашкандан кийин бул жерден вкладканы жаап коебуз. Вкладканы жаптык, андан кийин бул жерден назад кылалы. Мына назад кылдык, бирок Google дискте азыр вкладкалар англис тилинде эле турат. Страницаны обновить этип коебуз. Страницаны обновить этүү үчүн ушул жерден обновить этүү страницу деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жерде мына Google дисктин вкладкалары англис тилине алмашып калды. Эми бул жерден почтага кирип көрөлү. Почтага кирүү үчүн 9 чекитти басып, почта дегенди тандайбыз. Почта дегенди тандаганыбызда бул жерде мына почтанын дагы бардык вкладкалары орус тилине алмашып калды. Бул жерден мисалы Google дисктен эми бул жактан создать деп туруп Google документке кирсек дагы, Google документте дагы бардык вкладкалары орус тилине которулуп калат. Сиздер биринчи жолу компьютерге Google аккаунт ачсаңыздар же телефондон ачылган Google аккаунтты компьютерге биринчи жолу кошуп атсаңыздар, ушундай болуп англис тилинде болуп калса, ушундай жол менен орус тилине которуп алсаңыздар болот.